Саламатсыздар, бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Баткенде чегарачынын капысынан аткан огунан 20 жаштагы жоокер каза тапты. Баткенде чегара кызматынын жоокери куралга этиятсыз мамиле кылып, анын кесепетинен 20 жаштагы жоокер каза тапты. Маалыматты УКМКнын чегара кызматынан кабарлашты. Окуя 21 февралда орун алган. Алдын ала маалыматка ылайык чегара заставасынын өздүк курамын алмаштыруу учурунда 1997 жылы туулган жоокер АК-74 автоматынан капысынан ок чыгарган. Ок 2002 жылы туулган УБ аттуу жоокерге тийген. Жаракат алган жоокерге тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүп, тез арада Баткендеги облустук бириккен ооруканага жеткирилген. Бирок көрүлгөн аракеттерге карабай аскер кызматкери алган жаракаттан улам каза болгон. Бул факт боюнча тиешелүү органдарга маалымат берилди. Окуя болгон жерге Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын өкүлдөрү жөнөп кетишкен. Ташиев Дубайдагы жолугушуу жана Атамбаевдин бошотулушу боюнча пикирин айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Дубайдагы жолугушуу жана Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушу боюнча пикирин билдирди. Ал мамлекет башчы Садыр Жапаровдун экс-президенттерди бир дасторконго чогултканын колдой турганын айткан. Садыр Нуркожоевдин бул кадамына тарых өз баасын берет, себеби кеп мамлекетибиздин келечеги жөнүндө болуп, жалпы биримдигибиз аркылуу өнүгүүгө карай кадам жасап жатабыз. Ооба, бул маселеге кимдер гана кайрылып көз карашын айткан жок. Ал ар бир жараныбыздын жеке пикири жана укугу, бирок мен бир гана нерсени баса белгилегим келет. Мунун баары кандайдыр бир пиар же заматта эффект жаратыш үчүн жасалган жок. Мен башынан билген адам катары айтып жатам. Бул даанышмандык айкөл кадамы убакыттын өтүшү менен туура бааланарына ишенем. Жалпысынан айтканда бул тема менен чагымчылдык кылуу туура эмес. Ал өз элинин уулу калкка кызмат кылат, өлкөбүздүн кызыкчылыгын биринчи орунга коет, деди Ташиев. Аны менен катар УКМК төрагасы кимде ким ызы-чуу салууну, төңкөрүш кылууну көздөп жатса, ал оюнан кайтууга кеңеш берди. Мындан сырткары ал Атамбаевдин абактан чыгышына анын тиешеси жоктугун белгиледи. Алмазбек Атамбаев эркиндикке чыкты. Сот органдарынын бул чечимин кубаттайм. Ага ден соолук каалайм. Үй бүлөсү жакындарынын жанында болсун эми. Кээ бир адамдар ушуну Камчыбек Ташиев демилгеледи деп чыгышты. Менин Испанияда жерим, үйүм бар экенин, Атамбаев менен биригип сүйлөшүп алып жатканымды жазышты. Мунун баары албетте суу кечпеген нерсе калп, деди УКМК төрагасы. Ал эми 17 жаштагы уулу Испаниядагы футбол клубунда машыгып жаткандыктан жубайы менен бир кызы анын жанында экенин айткан. Чоңдордон бирөө жанында болушун клуб талап кылганын билдирди. Бийлик арыгын алдын ала чаап жатат. Мадумаров президенттердин жолугушуусун сынга алды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахам Мадумаров Садыр Жапаровдун Дубайга мурдагы президенттерди чогултканын сынга алды. Бул тууралуу 21 февралда Супер KG порталы жазып чыкты. Депутаттын пикиринде, эгерде экс-президенттердин эркиндигине, өмүрүнө кепилдик берилсе, алар Кыргызстанда эле чогулушканы жакшы болмок. Эл үчүн иштейбиз деп жүргөн азаматтардын баары өздөрүнүн маселесин бөтөн жерге барып жашуун түрдө жолугушсу, бул өтө уят маселе. Баарын бир столго бириктирдим деп жатпайбы? Отургуза турган болсок, касиеттүү кыргыз жери бар. Ушул жерде эл үчүн, мамлекет үчүн иштейбиз деп ант ичишкен, деди ал. Ошондой эле Мадумаров жолугушуунун негизги максаты президенттердин тагдыры же мамлекеттин келечеги эмес экендигин айтып, азыркы бийлик өзүнүн арыгын алдын ала чаап жатат деп белгилеген ал. Садыр Жапаров Атамбаев менен Жээнбеков Дубайга барганга чейин эле элдешкенин айтты. Мурдагы президенттерди Дубайга чогултаарда мурда Бишкекте Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевди бир столго олтургузуп, экөөнү элдештиргенбиз деп мамлекет башчы Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине берген маегинде билдирген. Экөө элдешип, бири-бирин кечиришип тараган. Андан кийин бардык мурдагы президенттерди чогулттук. Албетте ар бири менен өз-өзүнчө сүйлөшүп Дубайда жолугушабыз дегенбиз. Бири-бирине айткан жокпуз, бул чындык. Айтсак айрымдары келбей коет эле. Бирок сиздер сыр маалыматты жаша албайсыңар да. Кыргызстанда баары ачык, арасында бардык президенттер чогулуп жатканын билип алгандар да бар экен. Ошентсе да баары келип беришти, деди Жапаров. Белгилей кетсек, 18 февралда Садыр Жапаров мурдагы президенттерди бир дасторконго чогултканын, алар бири-бирин кечиришкенин маалымдаган. Жолугушуу Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында өткөн. Бул окуя коомчулукта ача пикирлерди жаратып, түрдүү сындар да айтылган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев да пикирин билдирип, аны Жапаров менен Ташиев мурдагы таарынычтарды унутуп, сүйлөшүү үчүн жолугушууга чакырганынан барып калганын айткан.
Экс-президенттердин чогулаарынан кабардар болгонун, мындан улам аягына чейин отурбай чыгып кеткенин белгилеген. Ал эми Аскар Акаев баарын чогултуу демилгесин кубануу менен кабыл алганын билдирген. Бүгүн мен үчүн аябай кубанычтуу күн болуп турат. Кызыма ушу үй алып, ИФКнын жардамы менен үй алып отурабыз. %40% төгүп, күткөн күнүбүз ушу 4 айлык болуп, күткөн күнүбүз келип, кубанычта болуп, айтарга сөз таппай ушундай толкунданып турган күн, саат болуп турат. Ушул үй ак жолтой үй болсун, кызым ушул жерден агарып көгөрсүн, бала чакасы менен аман болсун. Ислам финанс каржы кооперативине чоң ийгиликтерди каалайм. Ушул ИФК өркүндөй берсин. Ошол жер чоң мындан да чоң инвесторлор тартылсын. Ошол жерде иштеген бардык сотрудниктерге жакшылык каалайм. Иштери ийгиликтүү болсун, ден соолуктары болсун. Ушу бизге окшогон үй ала албай, акчасынын жартысы жетпей, дагы ошондойлорду колдоп, ушу элдин, карапайым элди колдоп өнүгө берсин. Бишкекте оң рулдуу машинелерге тыюу салууга каршы митинг өттү. Бишкекте ИИМдин оң рулдуу автоунаалары менен такси кызматын көрсөтүп, жүк ташууга тыюу салуу боюнча демилгесине каршы митинг өттү. Каршылык акция Горький атындагы скверде болду. Чогулгандардын айтымында 50 миңдей таксист жумушсуз калат. Алар президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Биз таксисттердин профсоюзунун өкүлдөрүбүз, сизден жана Жогорку Кеңештин ар бир депутатынан биз тарапта болууну суранабыз. Бул жерде жөнөкөй жарандар, таксисттер турат. Токтомдун авторлоруна кайрылабыз. Оң рулдуу автоунаалардан колуңарды тарткыла дешти уюштуруучулар. ИИМдин өкүлдөрү мындай сунушту биринчи ирет берип жаткан жок. 13 февралда министрлик Токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган. ИИМ мындай сунушту жол кырсыктарын азайтуу максатында берип жатканын билдирген. Министрлик автобустарга ылдамдыкты чектөөчү жабдыктарды орнотууга милдеттендирүүнү да сунуштаган. Ар бир пенде Кудай алдында жоопкер. Жээнбеков Дубайдагы жолугушуу боюнча үн катты. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Дубайдагы жолугушуу тууралуу пикирин билдирди. Ал Садыр Жапаров президент катары жолугушууну эл биримдигин бекемдөө максатында уюштурганын белгилеген. Ажо коомубузду баланчанчы, түкүнчөнчү деп бөлбөйлү деп чакырык таштап жатса, анын бул изги тилеген биз албетте колдодук. Баарыбыз тең толук курамда аягына чейин отуруп, ар бирибиз колдоо көрсөтүүбүздү айттык. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден бери жакшысы менен жаманы жанаша жүрдү. Тарыхыбызда болуп өткөн кайгылуу окуялар ар бир кыргызстандыктын жеке тагдырына таасир эткен. Ошондуктан да бул жолугушуу коомчулук тарабынан ар кыл кабыл алынды. Эмоция менен айтылган ойлорго катар юридикалык өңүктөдө баа берилүүдө, деди Сооронбай Жээнбеков. Ошондой эле ал Жапаров Дубайдагы жолугушууга чейин Алмазбек Атамбаев экөөнү жолуктургандыгын да тастыктады. Ооба, экөөбүздү элдештирүү максатында президент бир столго отургузуп жолуктурган. Экөөбүз тең өз пикирибизди айтып, аягында кол алышып тараганбыз. Ар бир пенде Кудай алдында жоопкер. Баарыбызды биримдикке чакырып президент өз милдетин аткарды. Эми биз да жаран катары милдеттерибизди аткаралы. Ырыс алды ынтымак, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Жараткан Кудай элибизди, Кыргызстаныбызды колдосун деп сөзүн жыйынтыктаган экс-президент Жээнбеков.
Белгилей кетсек, 18 февралда Садыр Жапаров мурда президенттерди бир дасторконго чогултканын, алар бирин-бирин кечиришкенин маамдаган. Жолугушуу Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында өткөн бул окуя коомчулукта ача пикирлерди жаратып түрдүү сындар да айтылууда. Акылбек Жапаров өзгөчө кырдаал киргизилген Нарынга барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын дубанына иш сапар менен келип, аба ырайына байланыштуу түзүлгөн өзгөчө кырдаалдан кабар алды. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы ыйгар муктуу өкүлүнүн маалымат кызматына таянып, аймактык кабарчы билдирди. Иш сапардын жүрүшүндө Жапаров президенттин Нарын облусундагы ыйгар муктуу өкүлчүлүгүндө жарандык коргонуу комиссиясынын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен жолугуп, учурдагы кырдаал боюнча жалпы маалыматты уккан. Эске салсак, кыштагы аба ырайына байланыштуу Нарын облусуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Учурда көчкү түшүү кооптулугунан улам кечки саат 6-га чейин Бишкек-Нарын Торгарт жолу жабылып турат. Ал тиешелүү кызматтар көчкү кооптулугун алдын алуу жана жолду тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Облус жетекчиси Алтынбек Эргешев жолугушуу учурунда көчкү жол каттамдардан сырткары башкача көйгөйлүү маселелерди да ортого салган. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы тарабынан колдон келишинче техникалар тартылганы менен 3748 чакырым автожолду сапаттуу тейлөө үчүн дагы бир топ техникалар керектигин айткан. Ошондой эле автогрейдер, механикалык жүктөгүч, автосамосвалдар, кас тамандуу жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, асфальт жаткыргычтар, таптагычтар, автокрандар жана асфальт бетон заводу зарыл экендигин айтып, Жапаровдон техникадан жардам берүүлөрүн өтүнүшкөн. Жапаров буга жооп иретинде быйыл 2,5 миллиард сомго жолчуларга жаңы техникаларды алып келүү каралып жатканын, алар келсе Нарын облусуда негизги техникалар менен камсыздаларын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы бул жолу өзгөчө кырдаалга байланыштуу шашылыш келгенин, март айынын ичинде жазгы талаа жумуштары, Нарында ишке ашып жаткан пилоттук долбоорлор, административдик аймактык реформа боюнча жыйын өткөрүлүп, кеңири талкууланаарын билдирген. Мындан сырткары Нарын шаарындагы жеке менчикке өтүп кетип пайдаланылбай турган жер аянттарын инвентаризациялап кайра мамлекетке алуу боюнча тиешелүү тараптарга тапшырма берилген.